Соңку бакытта телефон аркылуу жарандарды алдаган фактылар көбөйүүдө. Шылуундар көбүнчө тааныш эмес номерлар менен байланышка чыгып, алардын жакын туугандары же достору кырсыкка учурап бейтапканага жаткырылганын айтып, ишенимге киргенден кийин тез арада анын өмүрүн сактап калуу үчүн акча которууну талап кылышууда. Бул учурда жарандын абалынан пайдаланып, курьер аркылуу каражатты алуунун аракетин көрүшөт. Бабушка говорит то, что мама в больнице попала, там в аварию поехала. Чоң апама кызы, менин апам аварияга кабылып бейтапканага жаткырылды. Кырсыктан бир кыз жабыркады деп чалышкан. Чоң апамдын айтымында өзүн тергөөчүмүн деп тааныштырган аял кызына кылмыш иши козголбош үчүн акча керектигин айткан. Ошол маалда мен апама чалсам ал үйдө экен. Бул маалда алар акчаны алыш үчүн курьер жөнөтүп, чоң апам ага 200 000 сом берген. Мен милицияга телефон чалганга жетиштим. Акчаны алып кетүү үчүн келген жаран жөн эле таксист экен. Бабушка передала там 200 000 сомов. Ушундай эле телефон чалуу атын атагысы келбеген Бишкек шаарынын тургунуна да болгон. Ага түшкөн маал шаардык телефон аркылуу эжеси кырсыкка кабылганын айтып чалган. Окшош үндөр менен сүйлөп эжесинин атын атап, ишенимге киргенден кийин ал акчаны курьер аркылуу берип жибергенин айтат. Белгилей кетсек, алданып калган жарандардын жеке коопсуздугу үчүн алардын беттери жашырылды. Позвонили на городской телефон. Шаардык телефонго чалып, бир тууган эжем аварияга кабылганын айтты. Бул маалда ал жолдо болчу. Чалган адам ал жолдон туура эмес өткөн үчүн бир кыз сүзүп жандандыруу бөлүмүндө экенин айтты. Анан шаардык телефон менен чалынган трубканы кырсыкка кабылган эжеме берди. Ал ыйлаган үнү менен менин атымды атагандыктан чын эле эжем деп ойлодум. Бир аздан кийин уюлдук телефонума эркек киши өзүн ички иштер министрлигинин кызматкеримин, эжемдин атын атап анын адвокатымын деп тааныштырды. Ал азыр курьер барат дегенден ага 120 000 сом бердим. Андан соң калган 400 000 рубль менен бердим. Как будто ее голос. Ушу тапта калаада мындай окуяга кабылган жарандардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу соңку суткада 102 кыска номерине чалуулар көбөйгөн. Мындан улам Ички иштер министрлиги Бишкек шаардык милициясы жарандарды шылуундарга алданып калбоого чакырган билдирүүлөрүн жарыялоодо. Шаар тургундары жана Борбор калаанын коноктору Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы билдирет. Сутка ичинде Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына телефон аркылуу алдамчылык фактылар боюнча кайрылуулар келип түшүп жатат. Көбүнчө кол салгандар мүмкүн болгон жабырлануучулар менен стационардык телефондор аркылуу байланышып, жакын туугандары же достору медициналык мекемелерге жаткырылды деген сыяктуу ойдон чыгарылган кырсыктар тууралуу билдирүү менен ишенимге кирип, дароо акча талап кылышат. Андан соң жарандардын абалын пайдаланып, акчаны алууга чабармандарды жиберишет. Демек, жарандын алдамчынын кылмыштуу аракеттеринен жапа чеккени белгилүү болду. Андыктан тааныш эмес чалууну алганда алгач сизге эмнени айткысы келгенине көңүл буруңуз. Алдамчылар негизинен ата-энеси же тууганы кырсыкка кабылганын айтып, акча алууга умтулушат. Алар шаштырышы же коркутушу мүмкүн. Бул маалда сабырдуу болушуңуз керек. Эгер сиздин эсебиңизде бардык акчалар жоголуп кетет деп коркутса, чалуунун талабын аткарууга шашпаңыз. Мындай учурда 24 саат бою иштеген 102 кыска номерине чалыңыз. Ошол эле учурда өз алдыңызча жакындарыңызга чалып, кырдаалды тактоого аракет кылыңыз.